Ырчы Данияр Эрматов качан үйлөнөт? Ырчы Данияр Эрматов жеке баракчасына Айжамал Кабылова, Гүлнара Калдарова менен жаңы клип тартып жаткандыгын кабарлап, клипти тартуу учурунан видео жүктөдү. Видеонун баяндамасында мындай деп билдирди: "Эжекелерим бүгүн мени үйлөнтүп коюшуна аз калды" деп жазды. Ырчынын окурмандары жана көрөрмандары ага бакыт каалап, эртерээк үйлөнүшүн каалашты. Эске салсак, 1-февралда Данияр Эрматов 30 жашка толгон. Булак Барометр чекиткейи. Гүлзат Мамытбек күйөөсү менен соттошуп жатат. Өзүн кыргыз элинин Атыгүл бүткүл планетанын деми атаган Гүлзат Мамытбек мурунку жолдошу менен ажырашканда балдары жана үйү анда калганын айтканы бар. Эми ал балдарын жана үйүн өзүнө алуу максатында сотко кайрылгандыгын белгилүү бир мамлекеттик каттоо кызматы булагына айткан. Анда балдарымды, үйдү өзүмө алуу үчүн сотко кайрылгам. Кечээ 5-февралда биринчи сотубуз болду. Бирок балдарымдын атасы балдарды дагы үйдү дагы бербей жатат. Жада калса сотко келбей койду. Эмнеге келбедиң деп сурап байланышкан жокмун. Балдарымды өзүмө алмайынча акырына чейин күрөшөм. Ал үчүн менин кудуретим, акчам, билимим жетиштүү. Негизи балдар энеси менен болушу керек. Буюрса экинчи сот 1 жумадан кийин болот, дейт Гүлзат Мамытбек. Эскерте кетсек, Гүлзат Мамытбек өткөн жылдын аягында чет өлкөлүк жаран Хуан Буэндияга турмушка чыккан эле. Булак Заман чекиткейи.